Президентибиздин келечек муундарыбызга жана мамлекеттин келечеги үчүн мындай камкордугу да бул мыйзам долбоорун мен колдойм. Бардыгыңыздарды колдоого чакырам. Ошол менен бирге менде бир эки суроо пайда болуп калды. Ушул эл үмүтү бүтүрүүчүлөрдүн бүгүнкү күндө кадрдык резервде канчасы турат? Барбы? Максатбек Таштанбекович. Булар бүт элек. Саламатсыздарбы? Айбек Алтынбекович, бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөр жок да азыр. Кадр резервине алдан кире элек. Анда кийинки суроом. Ушул бүтүрүүчүлөргө кадрдык резервге бир жолу эле турганга уруксатпы же бир кандайдыр бир жумушка барып, ал жумуш жакпай калып, экинчи жумушка барса, дагы ошол резервге турууга уруксат берилеби? Резервге кирүүгө чектөө жок, барган жерине резервге киргенге чектөө жок ал жерде. Жок, сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз. Доктор Шалжена, сиз жооп берсеңиз. Бул эл үмүтүнүн стипендианттары кетип атканда ар бир министрликтен министрлер анан зам министрлери кол көтөрөт. Мен алам моуну бергиле деп туруп гарантиясы менен алар өзүнө мисалы үчүн технологияга, медицинага жана ошолорго берет. Анан келгенден алар кетип атканда айтат: мен жумушка алганга гарантия берем деп айтат. Ошолорго бар. Анан ошол мекеменин автоматтык түрдө азыр мыйзамдан кийин биз кадр резервине ошо боюнча багыттап жөнөтөбүз, бүткөндөрүм бар. Рахмат. Максатбек Таштанбекович, сизге суроода дагы кадрдык резервде канча бүгүнкү күндө кадр турат? Азыркы учурда 2600 позицияга кадрда резерв бар. Ал эми ошол айыл өкмөт, мэрияларга канча бүгүнкү күндө? Так маалыматын берейин, ичинде градация бар ал жерде. Мэрлерге, мэрлердин орун басарларына, акимдерге деген Сиз так билишиңиз керек да, Сизде барбы? Ал жерде мындай түшүндүрүп кетсем уруксат берсеңер. Просто бир катуураак сүйлөсөңүз угулбай атат. Бир кызматкер 2-3 позицияга бергенге укуктуу да, ал бир учурда эле акимдин орун басарына, акимдикке резервге тура алат. Ошол эле учурда айыл башчы же мэрдин орун басарына да турганга мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн ал жерде цифра кээде мынтип жылып турат да, ошон үчүн так маалымат уруксат берсеңер мен сизге жазып түрдө берип коеюн. Жарайт. Ошол талабы кандай талаптар бар? Тартиби кандай кадрдык резервге туруу боюнча? Бул жерде шарты боюнча биринчи документтери квалиф требования боюнча туура келиш керек, экинчиси тестированияга катышып ал жерден туура жетиликтүү балл алыш керек, суроолорго жооп берип, үчүнчүсү кеңешмеден өтүш керек, собеседованиядан. Ошол суроолорго жооп берүү учуру түз эфирде чагылдырып турабы же кандайдыр бир суроого маектешүү учурундагы айтып атасыз да? Же эме тестирование учурунда? Да. Электрондук тестирование учурунда залдын ичинде видео запись болот жана фронтальный камера менен талапкердин өңү көрүнүп турат. Ошол эле учурда собеседование өтүп атканда дагы запись болот. Талапкердин эгерде бир маселеси, суроосу жаралса, запись аркылуу кайра көрүп көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Коомчулук түз эфирде көрүп турабы? Болобу, көрүүгө болобу? Жок, ал эмеге чыккан эмес. Эмнеге? Прямой эфирге чыккан эмес. Эмнеге болбойт? Сунуштун кагым этели, карап көрөбүз. Жок, эмнеге болбойт? Жок, болот, бирок азыр чыкпайт. Азыр көрүп турасыз да, Ош шаарынын мэри кандай иштеп атат? Көрүп атасыз да, туурабы? Көрүп атабыз, кечиресиз суроону. Катуураак жооп берсеңиз дейм. Кечиресиз, көрүп атабыз, бирок суроого түшүнгөн жокмун да. Анда калган айыл өкмөттөр, мэрлер, акимдер дагы ушундай иштеш керекпи? Сиздин оюңузча кандай иштеш керек? Талаптарга ылайык өзүнүн кызматын аткарыш керек. Башка жактагы айыл өкмөттөр, мэрлер уктап атат да бүгүнкү күндө, иштебей атат да, билип атасыз да. Көрүп турабыз да, түз эфирде эч кимибиз аларды көрө албай атабыз. Барган жерлерде бар да, кат жазсаң катка жакшы жооп жок ал жактарда. Талап менен тартипти бир башкача кылып, ошол түз эфирде коом, эл, ошол жердеги жашоочулар көрүп туруш керек да алардын бардыгын. Туура айтасыз. Ошону киргизбейсизби ошону? Хорошо, рахмат. Жооп берейин? Жооп бербейсизби? Биздин кадрлар резервинен бүгүнкү күндө 100% бардык айыл өкмөт, мэрлер дайындалып атат.
Жок, дайындалып атат, бирок иштеши, алардын иш жүргүзүүсү начар болуп атат да. Мен ошону айтып атам сизге. Түшүндүм. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө ошол айыл өкмөт, мэр, акимдерге бара турган адамдарды биз түз эфирден ошолордун экзаменин тапшырып аткандарын көрүп турушубуз керек да. Алмаз Акымжанович, туурабы ошондой? Я. Биз көрүп турушубуз керек да, ошол жака кетип аткан мэрди, айыл өкмөттү, акимди биз түз эфирде экзамен тапшырып аткандарын көрүп турушубуз керек. Максатбек Таштанбекович ошолордон экзамен алып аткандарын, талаптарын, тартиптерин биз карап көрүп турушубуз керек да. Азыр мен бул суроо Ош шаарынын мэрин иштегенден кийин мен бул суроо менде пайда болуп калды. Башка айыл өкмөттөрдө акимдер, мэрлер иштебей атат да бүгүнкү күндө. Кааласа саат 9-да келет, кааласа 10-да келет, кааласа 4-5-те кетип калат. Мамлекет алдыга жылыш үчүн ошол айыл өкмөттөн баштап жогору көздөп иштеш керек да. Түз эфирди уюштура алабызбы, Алмаз Акымжанович? Айбек Алтынбекович, туура айтып атасыз. Ал система көп жерлерде уюштурууну да жетип келет. Өзүңүз билесиз, көп биз дагы ушул нерсеге иштейбиз. Бул эми баягы мыйзамга жазылбайт. Мындай положениелер жоболорду карайбыз, сөзсүз. Алмаз Акымжанович, эгерде эч ким көрбөсө, билбесе, анда тааныш билиш баягындай болуп, жумушка орноп калып, жумуш Азыр эми техника позволять этет, аны кылабыз буюрса.